Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде жакшы жаңылык. Кыргызстандык кардиологдор жаңы медициналык жабдуулардын жардамы менен жүрөк ооруларын дарылоодо. Бул аппарат аркылуу жүрөк кан тамырларын дарыласа болот. Тагыраак айтканда, коронардык артерия ооруларынын дарылоонун инвазивдик эмес ыкмасы. Ал жүрөктү кычкылтек менен камсыздайт. Бир сөз менен айтканда, бейтаптын жашоо сапаты жакшырат. Бул тууралуу кененирээк кардиолог-аритмолог Дамир Осмонов айтып берет. Операцияга дал келбей турган бейтаптарыбыз бар. Стенд койгонго мүмкүн болбогон бейтаптарыбыз бар. Кээ бир бейтаптар бар, аллергиясы бар, ар нерсеге, ар бир дарыга аллергиясы болушу мүмкүн, аларга дары бере албашыбыз мүмкүн, стенд кое албашыбыз мүмкүн, анестезия алганга бир противопоказания болушу мүмкүн, операция жасай албайбыз дешибиз мүмкүн. Ошондой учурда жүрөк кан тамыры оорулары бар, бирок эмне кылабыз деген учурда аллергия болсо, бул аппарат аллергия кылбайт. Эмнеден да организмге эчтеке кирбейт. Бейтапка оор бир процесс дагы эмес. Бир саат өзүнүн жумушун кылат. Жакса эртеси күнү келет, улантат, 35 жолу алат. Анан эффектине карап туруп, бул канча айда бир кайталанса боло берет. 2 жылга чейин мындай жакшы эффект көрсөтүп жүргөн бейтаптар бар. Бул ыкма бүткүл Россиялык кардиология илимий кому, Америка кардиология колледжи, ошондой эле башка кесиптик медициналык коомдор тарабынан сунушталат. Контрпульсатордун которулушу, каршы пульсатор жүргүзүү иштейт. Жүрөк менен байланыш болгондугу үчүн жүрөк иштеген убакта бул бошойт. Жүрөк бошогон убакта бул түртөт. Ошон үчүн контрпульсатор деп айтылат. Бири-бирине карама-каршы иштейт. Бирок карама-каршылык аябай сонун бир убакыттын аралыгында болот. Экөө бири-бирине карама-каршы болот, бирок экөө тең бири-бирин жеңилдеткен нерселер. Эми биз үчүн экөө деген нерсе бул аппарат, а бул жүрөк. Аппарат негизги максаты жүрөктү жеңилдетүү болгондугу үчүн жүрөк иштегенде бул бошоп туруп, жүрөктүн оңой кан түртүүсү, жүрөк кеңейгенде бул түртөт дагы кеңейип аткан учурда жүрөк кан менен камсыз болот. 68 жаштагы Памир Малабаев 3 жыл мурда жүрөк оорусуна жабыркаган. Күчөтүлгөн сырткы контрпульсация ыкмасын алып, жеңилдеп калганын айтты. Мурун мен кичине чечимин бир жер ооруп, бир салмактуу болуп, кызыктуу болуп. Азыр эчтеке жаш баладай эле мен. Просто азыр кичине оптимизм, келечекти ойлоо, күтүү эме болуп калды да көп. Аппаратта жатканда кыйналган жок? Кыйналган жок. Булар өзүнчө эле мүнтүлө качет эте берет экен, массаж кыла берет экен. Уктап калам мен, билбейм, анан кийин 10 мүнөттөн кийин 15 мүнөттөн уктап калам, анан кийин ойготот кызым. Күчөтүлгөн сырткы контрпульсация ыкмасы спортчуларга да жардам берет. Физикалык жактан денеңизге жана жүрөккө катуу күч келтирип алган болсоңуз, бул ыкманы колдонсоңуз болот. Айдан Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.